Элдик медиа баарына сөз беребиз. Окуу жылынын башталышы менен билим берүүдө чоң өзгөргүү болду. Бул тармакта өз ишинин жакшы билген, билүү берүү процесстен түшүнгөн адис деп Каныбек Исаковдун кандидатурасын шайладык. Бул тармакта көптөгөн кемчиликтер кетип, жалпы коомчулуктар назар болду. Бул берүү системасында реформа жанылуу керек. Мугалимдердин статусун көтөрүп, айлыкты минимум 20 миңге көбөйтүү зарыл. Ошондо гана күчтүү, сапаттуу мугалимдер өздөрү иргели баштайт. Азыр акча алырымдан балдардын баарысы менчик мектептерге окушат. Эмнеге? Себеби билим берүүнүн сапаты жакшы. Жогорку квалификациялуу тажрыйбасы көп мугалимдер иштешет. Алардын колдогон методикасы дагы жакшы. Элдин келечеги көргүн келсе, анда анын мектебинге бар. Дегенде коомго бир кандай балдарды тарбиялап, билим берип жатабыз. Мугалимдерге өкмөт тарабынан социалдык колдоо, жеңилдиктерин көрсөтүп, аларга бюджеттен акча бөлүнүп бериши керек. Азыр көпчүлүгү мугалим болгосу келбейт. Себеби айлыктын аздыгындан. Жакында Газпромдун мектеби ачылып, күчтүү мугалимдерди алышты. Ал дагы барып каржы маселеси такалат. Билим берүү системасында министрдин алмашуу эмес, көзгө көрүнүктүү иштер болуп, эл аралык деңгээлге жетүү үчүн мугалимдердин беделин көтөрүү. Мугалимдин статусу жөнүндө мыйзамдын 7-8 беренесинде мектеп мугалимдерге социалдык коомкордук коралган. Мыйзам боюнча жергиликтүү бейик органдары турак жайы кормого байланышы коммуналдык чыгымдарга жеңилдетти жана турак жай курууга үстөз пайызы жок сууларды берүүгө милдеттүү. Ошондой эле мыйзамдын 7 беренесинде жаш мугалимдерге айыл өкмөттөр уй көрөгө жер телексин бөлүп бериши керек. Аталган мыйзамдан 10 беренесинде мугалимдер жылына бир жолу мамлекеттик ооруканадан ден соолук бекер текшерүүгө жана санаторий жана пансионаттарга арзандатылган баада дарынуулууга укуктуу. Билим берүү жөнүндө мыйзамдын 32 беренесинде окууну жаңы бүтүп келип кеткен ороношкон мугалимдерге жергиликтүү бийлик бир жолу айлыгынан 10 эсе жогорку болгон жөлөк пул төлөп бериши керек. Бирок мыйзамда бекитилген бул социалдык кепилдиктер кагаз жүзүндө гана келүүдө. Мен ушул маселени чечип өнүңүздү өтүнөм. Рахмат. Элдик медиа баарына сөз беребиз.